2018 жылы ушул Барскижиге киргенбиз. Булар бизге деген эме деп киргизген да биздичи. 25 миң төксөңөр $50 миң аласыңар деп эме киргизген. 2018 жылдан бери ушул убакка чейин булардын эч кандай акчасы келген жок. Эч кандай өз үстүндө акчаларыбызды ала алган жокпуз буларданчы. Мен бул жака кайрылып, бияктагылар менен кайрылып кеткеним 10 жыл болду уже. 10 жылдан бери күтүп келатабыз. Бүт жака кайрылбаган жерлерибиз жок ужечи. Таластан деген 76 жаштагы аксакал чал келип, алдагы бүт эшиктердин баарын каккылап кетти. МВДнын эшигин, УВДнын эшиктерин, депутаттарга чейин кирип кетти. Бирок эч кандай жыйынтык жок болуп атат. Эч кимден эч кандай поддержка жок. Биякта отурган адамдардын баары эле заявление жазгандар. Бирок почему-то заявлениялары каралбайт. Эч кимдики арыздарыбыз эч кимдики каралбай атат. Бул эмеде кирген кишилер, 10 жыл мурун кирген кишилер азыр өтүп кеткендер да бар арасында. Каза болуп калып өтүп кеткен кишилер да бар. Бияка азыр келмек, биздин арабызга кошулмак. Өтүп кеткен кишилердин бир экөөнүн бала чакасы келмек. Ушулар келмек. Алар чото кечигип калышты, келе алган жок биякачы. Биз деген аябай көппүз. Биз 7 область боюнчабыз. 7 область боюнча. Нарында бар, Таласта бар, Ошто, Жалал-Абадтан мынакей бул байке келип атат, Жалал-Абадтан. Бул инвестиция, бул 18 жылдан бери ошо акчаны чогултуп алып туруп, бул Абыт Атарбеков эмеге кетет, вексилдерин алмаштырганычы. Турцияга кетет. Ошо ойдон кайрылып келген эмес Кыргызстанга. Мен баягыда стоп беспределге чыкканда, ушунун баарын айтып чыгып, баарын түшүндүрүп чыкканда, бул деген жалган маалымат экенин түшүнүп, баарын билип, иликтеп чыгышты. Баарын чыккандан кийин эме деп чыгышты да, буларчы. Бир кагазды көтөрүп чыгышты. Ушинтип эле алдап келатышат да. Мына до сих пор акча чогултушат экен. Менде биякта доказательстволор бар. До сих пор акча чогулткан доказательстволору бар. Билген жериңерге бара бергиле дейт экен. Эч ким эчтеке кыла албайсыңар дейт. Мени деген могу координаторлор эле мени психологически давить этип коюшту ужечи. Мен ооруп, мына 8 айдан бери алышып келатам ушулар менен. Бирок 8 айдан бери уже ооруп күнүгө больницадамын мен. Күнүгө капельницадамын мен. Давлениямды көтөрүп коюшат. Күт дегенди билбейсиңби сен дейт. Зарифасы болсо вообще эч ким тануу эме. Зарифаны эч ким билбейт. Эч ким жок. Каяка кеткенин билбейбиз. Ал деген координатор, булар деген 2000, мен угушум боюнча булар деген 2009 жылы эле ачылган экен. 2009 жылы ачылып, ушул вексилдерин бул Абыт Атарбеков 2003 жылы эле колуна алган экен. Көп кишилерди ушул вексили менен эле алдап киргизип алганда, ушул вексилди мен алмаштырып келем деп Турцияга кетип атпайбы булчу. Көрсө, вексил деген вообще бул пустышка нерсе экен. Анда эч нерсе жок экен. Биз ошого вексилдерине ишенип, ушундай инвестор болсо 25 миң берсе, бизге $50 миң беребиз деген үчүн киргенбиз биз. Булар деген эч кандай азыр эч бир эме действие жок алардын жактанчы. Даже милициялар карабайт. Например, прокуратура карабайт. Тияктан бияка, бияктан тияка айдай беришет экен иштичи. Ошону суранып кетер элек да, карап беришсин ушуну. Бизге жардам беришсин, ушу ички иштер министринен суранат элек, ген прокуратурадан суранат элек. Ушул ишти бир карап бергилечи. Бул 10 жылдык, 23 жылдык эме болуп атат да, алдоо болуп атат да. Алдоо жол менен келатышат да 23 жылдан бери. Же акчаларын тийбейт. Карапайым элдер уже чет-четинен уже акырындап кетип атабыз биз делечи. Биз деле картайып атабыз уже. Мына мен кошулганыма 2018ден бери кошулганыма уже 10 жыл болуп калды. Мен атам кошулган. Бул ошо Барскижиге 2017-18 жылы атамдын аркасында где-то 32 же 33 адам бар. Документте соглашениелер полный бар. Немесине Зарифа Кененбаева деп неме кылган. Ошо бул жок, Зарифа эмес, бул жерде юристти Ахматов Бекназар деген киши кошкон атамды апарыпчы. Ошонун аркасынан жүрөбүз. Ал 33 адамдын где-то 15-16сын уже акчасы берилди.
кредит алдык, менин үйлөрүм бар эле, үйлөрүмдү саттым, ал башка болду, бул башка болду. Калган элдердин акчалары бериле элек. Бирок атамы дачык бар алдап келишет. Эртең болот, бүрсү күнү болот, айдын 5-и болот, ортосу болот, аягы болот, болуп ошо тема менен келе атабыз да. Ушу президентке кайрылат элек, Садыр Нуркожоевичке, генеральный прокурорго, ГКМдин башчысына ошо бизге жардамыңар берсеңер жакшы болот эле. Только колуңардан эмне келет, келгенин кылып алгыла. Ушул эле тема айтылып келе атат. Только алдоо жолунда гана келе атат да. Бул вексель, бул жок нерсе да, вексель. Бул пустышка кагаз, мына Искер айым айткандай. Саламатсыздарбы? Биз ошо Искер айткандай Барский жерге 2018 жылы баштап ушу компания Эльбекске келип кабинет ачышып, бирок ошол учурда айткан эмес, чем будет заниматься депчи. Элдин баары көп эле келип эле бирин сүйрөп келишип, туңгуюкка тыгылып калышты да, акчадан акча салып атышып эле. В этот ошо эмеге мен да кошулуп калдым. Ошол жакта деген компания ачылганда, ошо Барский же Атарбеков Абыт деп башталган, анан Кенебаева Зарифа, анын күйөөсү Бердигулов Бекназар, Бекмырза кечирип коюңуздар. Базарбаев Искендер кечирип коюңуздар, забывай да. Ошо компания өлө көп отурушуп, элдин баарынан акча алышып, бирин сүйрөп келишип, канча кредитке малынышты, ошо обнадеживание болду да, буларчы 50 000 сом беришсе, булар 150 000 доллар бермек да. Мен лично өзүм 4520 доллар салганмын. Ошондуктан 10 жылдан бери бүгүн эртең ана мына деп токтотуп атышып, эми баштасак эле билгенин кылып ал. Бар начальный взнос жок. Анан тинтебиз, анан мынтебиз, кто будет заявление писать, ошо акчаңарды албайсың деп коркутуп башташты. Эми мен мындай айтарым да, ал акча деле бизге кереги жок да. Буларга мыйзам чегинде жаңа чакырууга чакырып атасыз да. Это обращение прямое Садыр Жапар Нуркожоевичу. Ошого жардам бериңиздер. Мен канча заявление жазгам. Первое заявление мое было 2019 жылы Свердловский РОВДга жазгам. Аяктан Нарбаев деген Нурсултан очная ставка кылып, Мурат Гегеншбекович Токтогулов деген бар. Ошол жакта азыр зам Атарбековдун замы да. Атарбеков өзү Турцияда жыргап жатат да, улам бияктан акча салдырып, улам акча бияктан чогултуп эметип атат. Токтогуловго жазсам, так как биякта Атарбеков жок, он должен отвечать за все действия ошо Барский же, что происходит. Бирок ал деген келип, бир 2-3 киши менен келип жаптырып койду эмнегедир. Андан кийин мен кайра 2025 жылы кайра жазсам, барсам, с Первомайский РОВДга барсам, аякта кайра эле Нарбаев Нурсултан ошол жакта отурат. Эмнегедир кайра ответный кылды, что возбуждение дела приостановлено. Мына прокуратура города Бишкек жазганмын. Тоже ошо Барский женики. Потом они ответ пишут, кайра ГСУга жазсак, Первомайский прокуратурасына кайра жаздым. Никакого ответа нету. Почему? Бир тогурдаган кишини ушунча жазалашат 5-6 жылга камайт. А буну эмнеге буга чара көрүлөт? Мы вот этого не понимаем. Я очень прошу, не то что мы Жети область киши ушунча алдандык. А еще я хотела айтарым ошо да, мен ошондон стресс болуп, я сейчас инвалид второй группы, у меня ампутировали правую ногу, да, я не хотела это высказывать, но пришлось. Мен баягыда айтсам, биз үчүнбү деп, кайра мени мазакташты да, мазактап коюшту, биз үчүнбү деп. Ошо Барский жерден канча киши өтүп кетти, канча киши үйсүз калды, канча киши кредитке малынды да, булар жыргап акчаны алып, үйдөн алып, пансионат алышып, машинелерин алып, отурушат, а мы пострадали. В данное время я тоже без дома осталась. Здесь виноват тоже Мурат Абыттын тайкеси Каныбек бар. Он ходил в банк, сказал, я буду Каныбек менен жана Токтогулов Муратта барышып, биз деген эме кылып беребиз деп, там оставалась маленькая сумма, они мне ни копейки не вернули. Здесь тоже замешан Жуншалиев Рустам деген бар. Биз алар менен аласа берисе жокпуз. Здесь они сами нас напутали. Башындан Абыт акча алып, координаторларды пускать этип, координаторлар бизден акча алып, акчаларыбызды алып, эми бири-бирине слайд этип атат. Мен алган жокмун, Жуншалиев алды. Жуншалиев деген Зарифа алды деп. Вот эту Кенебаеву Зарифу почему-то никто не может найти, да? Самая основной деятельница ошо болчу, да? Табылбай атат. Почему вот это ГСУ жана эмелер деген сейчас можно в 3 минуты найти? Мына Стамбулдан алып келип атпайбы? Кече эле көрдүм да, жанагы таксист өлтүргөн. Через 12 лет тапты, а мы уже сколько бьемся, биздикин эч ким карабайт. Эмнеге карабайт? На каком основании карашпайт?
Это тоже крупное мошенничество. Канча киши өлүп кетти, канча кишинин үйү жок калды, канча киши кредитке малынып, вот до сих пор хожу. Вот даже мен өзүмдү айтайын да. 4500 долларов меники, и соглашениясы да бар, все есть. И главное, постоянно угрожают. Барып эле көр, эмне кылып аласың депчи. Токтогулов, Кеңешбек, жанагы ким эле, Мурат Кеңешбек вообще говорит, мен артымда чоң кишилер турат, бүт это органда кишилер. Бүт органда кишилер мен артымда турат дейт. Эмне кылып аласың дейт. Жунушалиев тоже самое говорит, эмне кылып аласың, мен артымда тиги өкүл атам. Зам министр экен. Бизди ошентип эле коркутуп атышат. Мына мне вчера звонок поступил, да? Айтты, кыз чүжөгүндө кызы отурчу деди да. Акча келатат, кишинин убалына калба деп. 10 жылдан бери келаткан, келбеген акча эмне? Искренне айткандай, эми 5 күндө келе алабы? Я очень прошу, ушуларга чара көрдү. Если бы я не писала бы, никуда не обращалась бы, я бы сказала, ладно, деп. Мына сколько обращения, и никто никакого ответа, ничего не дает. И мне ответьте, пожалуйста, ошого. Я все двери оббежала, я везде стучалась, везде говорила. Эч ким укпай койду. Садыр Нуржевич, жана бийликтер, МВДден, бийликтер, пожалуйста, я очень прошу, ушуга жара көрүп, пока мы до конца этого дела не эметпейбиз, биз токтобойбуз. Рахмат сиздерге. Саламатсыңарбы? Урматтуу журналисттер, жана ушул жыйынга катышкан жарандар, биздин ушул бүгүнкү Акипресске катышып жаткан жарандар бардыгыбыз Кыргызстандын бардык региондон келгендер жарандарбыз, жабырлануучуларбыз да. Мен өзүм жеке өзүмдүн атыман жана ушул жабырлануучулардын атынан кайрылып кетет элем. Ушу үнүн жеткизгени келдик элек. Анткенин себеби мына биз ушул убакка чейин кайрылып келатабыз, өздөрүнө да кайрылдык. Алардын расписаниясы менен дагы иштедик. Бул жерден ассоциация концерн Барс Кейджи Инвесттин президенти Атарбеков Абыттын чет өлкөдөн инвестиция алып келем, ушул Кыргызстан жарандарына жардам берип, буларды ушу туңгуюктан чыгарам, саздан чыгарам, жардам берем деген ушундай убадасы менен биз ушул концернге кирип, ушулга мүчө болуп кирип, анан алдын ала взнос төлөмдөрдү төлөдүк элек. Ар бир жаран 25 000 сомдон төлөгөндөргө 50 000 доллар булар убада кылышкан. Ушу 2018 жылдан бери, ушул жакка киргенден бери булар мына келет, ана келет деген убадаларды берип келишет. Эч кандай убадалары аткарылган жок. Ошонун себебинен биз ушул бүгүнкү жыйынга чогулуп отурабыз. Ушу басма сөз кызматтары аркылуу, социалдык сеттер аркылуу биз ушу бардык өлкөнүн бардык булуң бурчтарына, күч түзүмдөрүнө, органдарга жеткирүүгө үнүбүздү аргасыз болдук биз. Ушу көп жылдын ичинде булар убада кылган инвестиция каражаттары да жок, алып келе алышпады. Андан кийин бизден ушу чогултуп алган алдын ала төлөмдөрдү дагы кайтарып беришкен жок. Эми биздин талабыбыз, эгерде инвестициясы жок болсо, анда бул элдердин, бул концернге кирген адамдар өтө көп, 10 000ден ашуун, менин угушум боюнча, ушул жарандардын эле акчасын кайтарып беришсин. Биз буларга өтө катуу талап деле койгон жокпуз. Ушул талабыбыз ушул, биздин акчаларыбызды кайтарып беришсин. Бул убакыттын ичинде биз күч түзүмдөрүнө да кайрылып, арыз жазганбыз. Арыздарыбыз улам бир органдан бир органга кайтарылып атып эле ушунча убакыт өтүп кетти. Жакшы даже каралган жок деп да айткым келет да. Анан ушу жакын арадан бери биз ушу чыгып, аябай ушу үнүбүздү жеткирели деп дагы аракет кылып атабыз. Быйыл өзгөчө аракет кылып атабыз да. Анан эми укугубузду коргоп, биздин укук коргоочулар ар бир ишке биздин жазылган арыз да жазылган. Арыздарыбыз боюнча материалдар дагы азыр данный момент каралып атат. Ушул арыздарыбызга жакшынакай карап, тиешелүү органдардын бардыгы биздин укугубузду коргоп, ушул ишке тиешелүү
мен азыр эми эч кимди күнөөлөй албайм. Булардын күнөөсүн сот түзүмдөрү гана күнөөлүү деп таппаса, ушул адамдарга укуктук баа берилишин мен талап кылам да. Укуктук баа берилишин талап кылам. Дыкат изилдеп, дыкат бардыгын карап чыгып, ушул ишке тиешелүү адамдардын бардыгын сурап, жакшынакай жыйынтык чыгарып беришин мен талап кылам. Биздин Бишкектеги координатор Абдрахманова Касиетке биз ушу төлөгөн алдын ала взносторду тастыктаган биздин квитанцияларыбыз бар. Алдын ала соглашениябыз түзүлгөн соглашениябыз дагы бар. Биздин колубузда тастыктаган бардык документациябыз бар. Ушулардын негизинде жакшынакай кылып биздин ишибизди карап, үнүбүздү угуп, жакшы чечип беришин биз талап кылабыз. Азыркы биздин коомдо мыйзам бардыгына терең бирдей иштейт. Ишенебиз, ушул мыйзам бизди алдаган дагы, ушу жарандарга дагы иштейт деп ишенебиз. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Саламатсыздарбы? Мен айтайын деген көп сөздү айтып коюшту. Анан мен өзүмдүкүн эле айтайын. Мен да ушинтип бир акча келатыптыр, ушинтип элдерди жакырчылыктан чыгарат экен деп бир Айнура деген келин аябай бир айлап аркаман жүрдү да. Мен башында жок, мага кереги жок деп жүрдүм. Анан ал мени билет эле. Биз базарда кой сатчубуз, чоң койлорду. Анан ал айтып калды: "Ой, гисар койго кызыгып жүрөсүң, алып алып бир эме кылбайсың" десе, чындап мен ушул акчаны алсам, гисар кой алып алып, баягы элдердин жаман койлору эмес, мындай жакшы жакка өтөлү деп, чындап эле баягы жакырчылыктан чыгабыз го деген ой менен кирип калдым ошо Искендерге, Базарбаевка. Анан өзүм эле кирбей дагы сиңдимди коем, мен эле байый бергенде болбойт го. Сен дагы кир деп сиңдимди киргиздим. Анан биз көрсө башында элдер 20 000, 25 000ден берип аткан экен. А биз 44 000ден бир алды. Анан кийин уже 5 000, 3 000 деп отуруп, уже 50 000ден ашып кетти. Анан бир күнү тиги Искендер эже уже акча келип калды. Турат. Анан кийин мага 200 000 сом керек болуп атат. Ушуну берип турсаңыз, мен сизди биринчи орунга коем деп таза аябай. Анда дагы шыр берген жокмун. Мындай ушунчалык өзүм чоң аял болуп туруп, баламдай болгон балага алданганыма ушунчалык ыйлагым келет да. Анан макул деп эч кимге акылдашпай туруп, акчаны алып барып берип койдум 200 000де. Анан ошо менен 10 күндүн ичинде берем. Анан кийин эгерде 10 күндүн ичинде тигил акчаны бере албасам дагы сиздин өзүңүздүн акчаңызды берем деп айтты. Анан мен макул деп ишендим, мен ушунча жылдан бери ишенип жүргөнбүз да. Анан аны бергенден 10 күн эмес, ал 10 күндөн дагы бир далай 10 күн өтүп кетти. Анан мен чалсам, эже ушунча күттүңүз, эми 2 күн күтүңүз деди. Мен макул дедим, мен ушу 2 күндү макул күтүп коеюн деп күтүп, анан 2 күн өткөндөн кийин чалсам, телефон өчүк экен, уже жок ал. Анан кийин эмне кылам эми деп дагы ортодон дагы бир ай өттү, 2 ай өттү. Жок айткандай, бир 2 күн, 3 күн өткөндөн кийин эле уже биз арыз жаздык. 2021 жылы арыз жазып сиңдим экөөбүз. Анан эме кылсак, ал деген Россияга чыгып кеттир. Уже булар эч нерсе кыла албайбыз деп биздин жазган арызыбызды жаап салды да. Немеге? Свердловский РОВДга. Ошондогу биздеги тергөөчү тоже жалалап аттык экен да. А мен ойлойм да, бул жерде ушу үстү жактагы чоңдордун бардыгы замешан, потому что буну деген элдерди минтип алдай албайт да. Аз акчага алдаш мүмкүн эмес. Улам эле жаап коет, эч ким караган жок. Мына азыр жумуш, мен биздин иш прокуратурага жазганбыз. 14 күн деген, 14 күнүндөн дагы канча 14 күн өтүп кетти. Биздикин карабай жатат вообще. Анан вообще карабайт. Анан мен тиги ауттын эмесине жаздым ошондочу. Аутка жазып тиги Искендер алып алып ушинтип качып кетти. Давай, мен силердин акчаңарга да зар эмесмин, мен өзүмдүн гана акчамды бергиле деп айтып атып экөөбүз урушуп кеттик. Анан урушуп кетсем, анан ошо кезде тиги Ташиев аябай кыйын болуп аткан. Тим эле элдердин жумуштарын баарын мындай оң жагына чечип берип, ушундай болуп аткан. Анан кийин мен ага айттым, мен деген эртең барып туруп тиги Ташиевке кирем деп тиги Аутбек Атарбековго айтсам, ал минтип айтпады. Гүлдү да аябайчы,
каткырып күлүп, ал деген менин классташым, эмне кылып аласың деди. Ташиев деген ал менин классташым, колуңан келген кылып алчы деди. Мен шок болуп калдым, мен кандайча мен колуман келген кылып алам деп. Анан кийин Искендер таптагы ошодон алып ал, мен сени тааныбайм, сен мени тааныбайсың, сен мага берген эмессиң, Искендерге бергенсиң деди. Анан мен ооба деп эле шок болуп, анан мен үй бүлөмө айтканга туура келди, балдарымачы. Ой, тиги акчадан мен ушундай кылгам десем, мен да балдарым жакшынакай жумуштарда иштешет. Бардыгы шок болуп, сиз ушундай эле бир ушундай адамдарга ишенесизби деп. Анан ой, мен деп баягы сөздөрдү айтсам, эми эмне кылабыз дешти да. Эми сиз давлением көтөрүлүп кетет, мен дагычы көтөрүлүп түшүп ар кандай ооруларга туш болот экенсиң, баягы эми өтө бай болбогондон кийин эми ушундай акчалар менен иш кылып атабыз да. Сахарды да зарабатывать эттим да. Ошо чындыгы менен бул бизди баарыбызды оорулуу кылды. Ушул акчанын артынан сол кишини көрө электин. Анан мен суранат элем Садыр Жапаровтанчы, эми ушундай адамдарга өзү айтты эле го, баягы кармагыла, кескиле, эме кылгыла, төлөтүп бергиле акчаларын деп мен көп уктум. Бирок бизге келгенде эле ушул нерсе мындай каралбай жатат да. Бүт сот болобу, тиги следовательдер болобу, прокуратура болобу, бизде эч ким караган жок, сөзүбүздү уккан жок. Биз киргенде 7000 адам бар эле, азыр 10.000 адам. Мен ойлоп атам, кыздар айтып атпайбы, бул акчасына дагы биз уже тоюп бүттүк. Эми биз албай деле коебуз, керек болсо ал акчанычы, унутуп да калдык. Бизде жаңыдан адамдар кирип, таласта жаңыдан адамдар жазылып, кайрадан эле булар отуруп алып, ишмердүүлүгүн улантып, кайра эле адамдар сыздап, үйүн берген үйүн берип, машинасын берген машинасын берип, ушинтип алданып эле келе жатышат. А эмнеге бул адамдар жакырчылыктан чыкпай эле, жакырчылыкка кайра кирип, кедейликтин эмесинде калыш керек? Мына балдарды окутуш керек. Мына азыр кандай заман деген ушундай бүттү кымбат болуп атат. Мына мен билгенден эле канча эжекелер бар үйлөрүн алдырган. Бизде деген Улук деген бир бала бар, мынакей ошол бала Казакстанда жүрүп алган экен, эме берген экен акча. Анан кредит алыптыр да Казакстандан. Өткөндө айтып атат, 400 биздин сом менен ушу 400 бирдеке сом болуп кеттир. Аны 400 миңе, 401 беле миң. Эми аны Кыргызстанга киргизбейт экен. Казакстандын чегарасынан Кыргызстанга өтө албайт экен. Жамандыкка, жакшылыкка ал бала келе албай жатат. Атасы азыр тигил жакта аксакал киши, мугалим. Тияка чуркап, бияка чуркап, бүт жакта жүрөт, бирок ал кишини деле тоготуп угуп аткан адамдарды мен көргөн жокмун. Ажообуз го ханыбызда. Ушундай адамдарга качан бөгөт болот? Бизде эмне ушунчалык эле улууларга урмат, кичүүлөргө ызат болбой калдыбы? Бизге окшогон чоң-чоң аксакалдарды ушунтип эле өзүбүздүн балдарыбыз менен тең балдар ал эле бул эле деп алдап, анан кийин алып кете береби? Биздин элдерди састан чыгарбай эле булар таза эле саска тыгып коюшту, мындайча айткандачы. Ушуну суранат элем. Бизге эмнеге карабай жатат? Но бүт чоңдорду замешан деп эле айта алам мен. Бардыгынын эле бетин айтам. Болбосо кичекей бирөө бир нерсе кылса баса калып эле таап алып атпайбы? А биз 10 жылдан бери жүрөбүз го. Азыр Мурат деген бар. Мурат деген бар, таласка барып эле любойуна мындай андай деп эле акча алып кете берет экен. Мен да таластыкмын. Мен өзүм элим үчүн, жерим үчүн күйүп атам. А эмнеге биз алдандык, бизден кийинки поколение да алданыш керек. А булар эмне өмүр бою ушулардын ушунтип элдин эсебинен жашап жүрө береби? Ошондо мен калыстыкты күтөм, ушу ажообуздан, ушул чоңдорубуздан, ушул бизди карабай жаткан следователь болобу, эмнеси болот. Мындай иштеп акча алып аткандан кийин караш керек го дейм. Караш керек баарыбыздыкын. Эми бизге өндүрүп бербесе дагы, эмне кылбаса дагы булар камалыш керек, алып келиш керек. Тиги Турциядан Аут Атарбековду алып келиш керек, тиги Казакстандан Искендер Базарбаевду алып келиш керек. Жанагы Зарипа ал күйөөсү менен болсо Дубайда вообще эс алып, ал жака үй бүлө болуп вообще жашап алган дейт. Анан кийин алар аякта мунуга окшогон, Муратка окшогондор жумшап коюп, анан акчаны алып жыргап жашап атат. Ушуга мындай калыстык менен карайт деп мен ажоого ишенем. Мен ыйлайын деп эле калдым, чындыгында ушундай да. Үйлөрүн сатып бергендер бар. Эл көп. Эң көбү үйүн алдыргандар бар. Ломбардка. Айтпай эле коелу бул жерде. Ошо үйлөрүн
сатып бергендер бар. $150,000 чейин бергендер бар. Ооба. Астычы. Асты $150,000. $150,000. эмес биздики доллар Доллар. Кечиресиңер, өткөндө ушу мен Талас областында өзү ошол жактын жаранымын. Таласта арыз жазып атканда, Талаский УВДда. Ошол жерден следовательдер мисалы үчүн 5.000 эле жарандан 25.000 сомдон чогултканда эле 250 миллион экен деп эң минимальный санашты да. 5.000ден эле, а бул жерден 5.000 сомдон эле эсептегенде, а бул жерде деген 25.000 сом эң минимальный. А бул жерде ооба. Бул жерде деген доллар менен төлөгөндөр бар. Доллар менен сом менен төлөгөндөрдүн эң минималдуулугу 25.000 сом, а тиги максимальный миллиондон ашык. Ошондо булар 25.000 сомдон эсептегенде эле мынча деп атат да. Өткөндө интернет желесинен мен көрдүм, биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич региондорду кыдырып жүргөндө ушу бир жаран кайрылды да, 28 миллионго биз алдамчылык фактысына туш болдук деп. Анан Садыр Нуркожоевич айтты, ГСУ бул жакта деген ошо залда ГСУнун күч түзүмдөрүнүн адамдары отурган экен, мен айтпадым беле. Ушундай нерсе чыкканда эле шыр баса калып, кармап ошол адамды мүлктөрүн конфискация кылып туруп, бул жабыркаган жарандарга таратып бергиле деп айтпадым беле дегени бар интернетте. Ана бул жанагы ихластай болгон турбайбы деп өзү да айтты да. Анткени строительный компания жана Ихлас дегендин башчысы курул элек квартираларга эле ушундай жол менен адамдардан акча чогултуп, качып, анан аны кармап келишип, мүлкүнүн бардыгын конфискация кылып туруп таратып беришкен экен да. Ошондой кылгыла деп айтты. Мен уже буга чейин да айтып келем деп. Бул ажообузга биз дагы ишенебиз. Анын үстүнө мен ошо Таластан арыз жазганда, Таластагы ички иштер УВДнын кызматкерлери тез аранын ичинде бул Бишкек шаарында Свердловский районунда болгон иш экен деп бул жака жөнөтүп беришти. Рахмат. Жетекчиси Нарчаевке чоң рахмат, өзү да келип ушундай жакшы кызмат көрсөтүп берди. Биз дагы эми ушундай ишенебиз. Бардык жарандардын атынан келип кайрылып отурабыз. Бүт региондон келген адамдар ушул биздин үнүбүздү жеткизип койсоңуздар, абдан чоң ыраазычылык. Далилдер бар. Бир жол. Эми ар ким ар түрдүү төлөгөн да. Кээбекилер 25.000, кээбекилер 50.000. Просто санын керек төлөмгө жетпей аткандан кошуп берген. Урматтуу партнерлор, мынакей силерге отчет. ошо башында 24-25 болуп атып эле аны көтөрүлүп атпайбы, биз уже 44.000 бердик. Анан майда чүйдөсү менен 50.000ден ашып кетти. Мен почти 300.000ден ашып жүрдүм. Сиз кечикпосуз, мен дагы кошуп коеюн, а то я потом с обиды уйду. Башынан жана Атарбеков Абыт деген акчаны чогултуп, эми буларчы биз менен сүйлөшүп атып, анан Атарбеков чорныйга салды, Мурат чорныйга салды. Буларга жакпасаң эле чорный спискке салып салышат да, биз булар менен байланыш албагалык да. Булар эми координатор бар, пешкада чыгып атышат да, и то бизди бастырып койгондончу. Анан буларды мен алган жокмун, Атарбеков мен алган жокмун, Рустам алды дейт, Рустам мен алган жокмун, Зарифа алды дейт. Буларды, я думаю, это лично мое мнение. Атарбековду алдырып келип туруп, анан калган куйруктарын өзлөрү эчитип келип, ошондо даанасы чыкпаса чыкпай калды. Биз билбей калдык кимисине каягына акча кеткен. Бирок соглашение колубузда баары бар. И еще одно, дайте тоже вот Козубаева Турсунай, ее Козубаева тоже токтотуп атып, бүгүн эктен болот кое туруңла деп, Амангелдин акчасы болот, Абыттын акчасы болот, Зарифанын акчасы болот, ошонтип элдин баарын туңгуюкка салышып, обнадежить этип, биздин сезим менен ушунча 10 жыл ойногон эмелерди жазасын алышсын. Анан жана Сатыбалдиева Кенже деген да бар. Кенже мен ага акча бирөөдөн алып берип, мен мына бүт алтындарымды саттым. Өзүм инвалид бир буту менен жүрсөм дагы мен иштеп жүрөм, ошолорго да эч жаңа көрүлбөдү. Заявление да жаздым, почему-то никто не обращает на это внимание. Ошондуктан это мое чисто мнение жеке да. Жана Атарбеков Абытты тап келсе, калгандарын өзүлөрү эчитип келмек. Биз таппай калдык. Нет, вообще, биз вообще таппай калдык, бири-бирин таппай калдык. Я очень прошу президента нашего, вышестоящие органы, примите меры.
Биз ыйладык, уже сыздадык, мы уже все инвалиды, в основном все у нас нету здоровья. Биз үйдө балдарга уже бетибизди көтөрбөй калдык. Келиндер шылдыңдап калды, куда сөгүс уже вообще уже не знаем, что говорить. Я очень прошу. И пока до этого до конца не дойдет, биз чыга беребиз. Вот пока аларга жара бермейинче, пока им меры какие-то не примут, биз чыга беребиз. Примите, пожалуйста, очень меры. Пусть жазасын алышсын. Мы 10 лет тоже ходим, пускай они тоже сүрөлүшсүн, да. Ошондо доллар канча был курс, какой доллар, а сейчас курс доллара 88-89, да? Они с 10 лет нашими деньгами пользовались как хотели. В конце канча киши өлдү, канча киши үйсүз калдык, канча киши инвалид болдук. Ошону дагы мойнуна алышпайт. Мы собирали деньги на самолет, ишенесизби? Мына Искра айым айткан, 2 минуты я сейчас. Самолетко чогулуш керек. Потом сумку надо было вот эти жана акча ташыган сумкага. В конце апостильге 5000 сомдон санаганда канча киши 5000 салып там столько миллионов. А сейчас спрашиваем, они никто не хотят этого отвечать. Они все тупо нас в черный список воткнули. Я очень, еще раз прошу. Примите меры, очень, я вас очень прошу. Садыр Нуражевич, да, апостиль дейді. Апостиль для чего? Бұлар бізде мынткенде 25 000 сом берсең, мы же тоже кредиттен барын чыгарабыз себе, бизнес делайте, нас бумаги заставили, какой бизнес откроете, мне кыласың деп, мы все на ура начали бизнес писать, понимаете? Мы 10 лет эти бумаги пишем. Обещали деньги, 25 000 сом дают, мы 50 000 долларов даем. Мы очень хотели разбогатеть, мы не разбогатели, мы все здоровье потеряли. Булар деген эме мичет да, президент в курсе деп беришет. Президент в курсе деп берет. Жөнөткөн акчаларда биздин группадан жыйылган. Бирок карап көрүңүздөр. 55 адам берилди. Ошонун ичинен 55тен 55 000 сом болуш керек болчу, бирок 5 адам 500 сомдон берди, даже 6, по-моему, 5 дейдичи. 5 адам 500 сомдон берди, калгандарына 1000ден бердиңер. Ошондо канча болот? Мен жөнөтүп атам азыр 62 000 жөнөттүм. 62 000, это Кудайга шүгүр да, ортодогу разницасы кайдан түштү? Просто зарыл керек. Болайча группага полный чыкса эмне кандай? Кандай орган эмне кылып атат? Канча болду? Чыкканда канча болду? Кана реакция көргөзүп камап жетелеп кеткени. Ассаламу алейкум, ассоциация концерн Барский инвестин мүчөлөрү. Эми ар кандай голосовойлорду азыр заман айтишниктердин заманында ошон журналисттер дибу адамды бокко тыгып коюш 6 секундда. Мен сиздерге ачык бул видеону подделка кыла албайт. Мындай видеону подделка кыла албайт. Мына мен кол койгон контакттарды мен сиздерге жөнөтүп атам. Калгандарын баардыгы подделкада, булардын баардыгы. Подделка дибу адам мындай карлап койсо болот азыркы замандачы. Ага подаваться этпеңиздер. Суранып сиздерден. Ошол мунун эмне кереги бар? Буну биз мурда жазганбыз. Эч ким чыккан жок, эч ким коркуткан жок, мен да коркуткан жокмун. Просто эле ойлонуп атам да. Ал тияк эки биригип туруп баштай турган болсо, балким эмне кыласыз? Мына арттагы элдердин баары качып кетет. Жанагы оператордун баары жоголушу мүмкүн. Билем да мен Мурат Байкенин аркасында кимдер турат? Жарымдан көп органда. Нарынын ГКМБ прокуратурасын билем, Бишкекте дагы неме? Сиз жабыс болуп каласыз да. Тебелеп кетет анан. Неме кыласыз? Эже, эми мындай да. Ташиевке киришсин, Садыр Жапаровго киришсин. Болгон жакка киришсин. Проблема жок. Кирип, айтчусун айтып, ичиндеги буктарын чыгарып алсын эже. Ошондон бир нерсе өзгөрүп кете турган болсо, анда киришсин. Мен вообще кармабайм. Андан мага муздакта эмес, ысыкта эмес. Иш токтошу мүмкүн, болду, проблема жок. А так кирип как раз ошо айтышсын. Вообще проблема жок эже. Ага переживать этпей эле коңуз. Ким кабыл айтып атабы, киришсин, кирип чыксын Ташиевке. Садырга деле киргизип кой десе, Садырга деле киргизип коебуз биз деле. Кирип Садырга айтсын. Биздин эле колубуздан келсе го, биздин колубузда болсо, анда силерди ушунчалык кызылдатпай, өзүбүздүн үстүбүзгө ушунчалык сөз уктурбай эле берип коймокпуз. Биз да бирөөнүн колун карап отурабыз. Биз да бизге берген сообщенияларды силерге жөнөтүп отурабыз. Рустам Тушкат кылып жүрөт. Мына бүгүн эле жазды, 1000% бүттү эже. Кудай бүрүсү алып, элиңерге жүзүңөр жарык болот. Турсунай Күзөбаева деп. Бул 2002 жылы жазган. Я не умею этого делать.
Менин угрозаларымды айтпай эле коеюн, эже. Мени эмне гана кылыш айтып атпаймынбы? Мени уже 8 айдан бери мен больницадан чыкпайм. Мынакей окружающийдегилер билет мени. Бүт баарын тең. Аудиозапись бар менде.